Жогорку сот мыйзамдагы оору Азиз Батукаевдин мыйзамсыз бошотулушу боюнча кылмыш ишин кайра карайт. Бул тууралуу адвокат Сергей Слесарев билдирди. Ал белгилегендей, буга чейин башкы прокуратура ишти биринчи инстанцияда кароо чечимин жокко чыгаруу боюнча сунуш киргизген. Жогорку соттун коллегиясы көзөмөл органынын өтүнүчүн канааттандырды. Биринчи жана экинчи инстанциялардын өкүмдөрү күчүндө калды. Эми жогорку сот ишти жана прокурордун Алмазбек Атамбаевке карата жоопкерчиликти жогорулатуу жөнүндөгү сунушун кайра карайт. Мындан тышкары сот кылмыш иши боюнча башка айыпталуучулардын адвокаттарынын арыздарын карайт. Алмазбек Атамбаевдин жактоочулары актоону сурашат, деди Сергей Слесарев. Эске салсак, Бишкек шаарынын 1-май райондук соту Алмазбек Атамбаевди 11 жылга, мурдагы башкы прокурор Индира Жолдубаеваны 5 миллион сом айып төлөөгө өкүм кылган. Жаза аткаруу мамлекеттик кызматынын башчысынын мурдагы кеңешчиси Калыбек Качкыналиев 2 жылга эркинен ажыратылган. Камакта кармоо мөөнөтү бүткөнүнө байланыштуу ал камактан бошотулган. Академик Абдухалим Райымжанов күнөөлүү деп табылды, бирок доонун эскери мөөнөтү бүткөндүгүнө байланыштуу ага өкүм чыгарылган эмес. Бишкек шаардык соту өкүмдү күчүндө калтырды. Жогорку сот мурунку бардык өкүмдөрдү жокко чыгарып, ишти жаңы соттук териштирүүгө жөнөткөнү маалым болду.